саламатсыздарбы? Сиздер менен амандашкан мен Айзат Түмөнбай, Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Куланак айылында өзүнчө үй салып бөлүнгөнгө менин билишимче 100дөн ашык жаштардан арыз түшкөн. Ушул чечилерге бактырып участкасынан 1-2 жыл беребиз деп дагы 7 киши менен сүйлөшүлгөн, аларга башка жер беребиз. Ошол жактан огород бөлүп беребиз деп. Кыргызстан жараны болгондон кийин ар бир киши мамлекеттен бир жолу үй жай салганга бекер жер алыш керек. Мен Дондошова Нурипа, Куланак айылынын тургунумун. Куланак айылында негизи бош жерлерден жаш үйлөнгөн үй бүлөлөргө жер тилкесин берсе болмок. Үй салып алганга үйлөрү жок, жерлери жок үчүн миграцияда жүрүшөт да, бала чакасын таштап коюп. Айылдын кен планы Союздун убагында түзүлгөн боюнча жаңыланган эмес. Алдыңкы 20 жылга жаңы түшкөн конуштар жана келечекте жаңы түшчү конуштар да киргизүү максатта айылдын топология съемкалары тартылган. Биринчи этабы бүтү. Бул боюнча жалпы маалыматты Учкун айыл өкмөтүнүн башчысы Темирбек агай жооп берет. Айылдын кен планы боюнча 19-жылы которулуптур. 800 миң сомдой акча, 800 миң сом, 500 миң сом үчү чөлөй экен. Теңдештирүүчү гранттан келген акчалардан 200 миң. Андан мурунку жылга да ошондой гранттан келген акчаларды которуп отуруп, биринчи этабы бүттү буюрса, экинчи этабы Учкун 2 айлык топо съемкасын жүргүзүп, толук бүтүшүп, акыркы презентациясын өткөрүп кетишти алар. Эми экинчи этабы башталат экен. Экинчи этабы кен план чечилүү өстөрүнчө баштайт экен. Рельефин, айылдарды, көчөлөрдү толук тартып бүтүп кетишти. Андан дагы жаңы түшүп аткан конуштардын баары түшпөй калганда буларчы ошонун баарын түшүрүп, камтып эми толук айылды. Андан сырткары жана расчет кеңейтүү боюнча пландар түзүп кетишти. Анан бул алдыңкы 20 жылдык планды алышат, ошол буюрса 20 жылга чейинкисине айыл кеңейген. Бюджеттен которулду дагы. Андан сырткары 2 жылдан берки мурунку жылы 166 миңдей 19-жылга. Быйылкы 20-жылга ошондо бизге 200 миң сом келди да. Гранттарчы. Анан ошонун үстүнө которуп келебиз. Ошо биринчи этап жетпей атат болуп аткандан жок, ошондон ашык деп 130 миң сом аштаасы бизде чачыктан ошо 130 миңге өсүш. Биринчиси жанагы Кипразем экен, жердин эмесин аттан эми кен план түшүрүбүздөр да аларга. Тиешелүү акчасын которуп берсек, быйыл да 2 айылдан карап миллион сомго карап беришти. Астатактан жылдын аягында өстүн бюджеттен ошо 500 миңди бияктан Куланак айылына 500 миң тияка кылсак, 130 миң 1 миллион 400 миң сом тегерегинде бүтөт деген да кен план. Учкун айыл боюнча да бир 13 гектар жер көргөзүлгөн мурдач каналдын астынан. Анын ар жетпейт деп дагы ар жагынан да көргөзүп, эл менен аны менен да макулдаштык Учкун эл менен да. Анан огородко деп берилет да бул жерлерчи. Огородко бир жаранга канча сотуктан? Башартында кичинекей болгондо бербейт. Анан баягы илгеркидей 25 сотуктан да бериш да кыйын, анда жер жетпейт баарыначы. Анан азыр айыл жеринден баягы короо сарайын салыш керек, мал багыш керек, ошол шартта 15 соттук дегенде беребиз го. Аны айылдын өзүнүн кеңештин депутаттары менен макулдашабыз. Аны 18 эмес, бизде 5-6 бала болгондор жүрөт, ас жер албай. Ошолор баягы очередь бар экен, 2-3 жылдан бери очередте жүрүшүптүр. Журналисттер тизмеси, очереди, канчанчы очередте турган арыздары баарын тактап койгон, ошол боюнча эле бере баштайбыз. Рухсат кандай берсе ошону беребиз.